Бир өмүр чогуу жашагым келген адамды жашоомдон чыгардым. Мен сен үчүн жокмун. Мындай пикирин ырчы Анжелика билдирди. Бүгүн мен эң сүйүктүү, алар үчүн өмүрүмдү арнай турган эң жакын 2 инсанды жашоомдон чийип салдым. Мындан ары алар мага жөн гана тааныш адамдар. Жаратканга бул белек үчүн ыраазымын. Эгер бул сыноо болбогондо мен бул жалган менен алардын эки жүздүүлүгүнө чыдап жашай бермекмин. Аллах үчүн силерди кечирдим жана кое бердим. Эң жакын курбумду жана бүт өмүр бирге жашагым келген сени. Алар биргеликте бир иш жасашыптыр деп ойлобоңуздар. Жок, ар кимдин өзүнүн скелети жана тарыхы бар. Бүгүндөн баштап мен силер үчүн жокмун. Силердин кылыктарыңарга мындан ары чыдай албаганым үчүн, ак көңүлдүгүм үчүн кечирим сурайм. Жүзүңөргө эмес, бул жерге жазып жатканым үчүн кечиргиле, деп таарынычын жазган ырчы Анжелика мындан ары сүйүктүүсү менен эки ажырым жолго түштү деген ушактарга жем таштады. Буга чейин Анжелика Кайратованын сүйүктүүсү Дубайда үйлөнүү сунушун киргизгени белгилүү болгон. Акыркы берген маегинде сүйүктүүсү аны канча болсо да күткөнгө ыраазы экенин айтып, учурда ырчы айым турмуш курууга даяр эмес экенин баса белгилеген. Мухаммедкалый Абылгазиев ачкачылык жарыялады. Бишкек шаардык соту 15 февралда мурдагы премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевди камакта калтыруу чечимин чыгарды. Ага учурда мыйзамсыз баюу жана кумтөргө геологиялык чалгындоо жана алтын казуу үчүн 16330 гектар жерди мыйзамсыз берип жиберген деген айып коюлууда. Аталган жер Сары Таш, Ээр Таш мамлекеттик жаратылыш коругуна тиешелүү жер болгон. Бул жер кезинде Максим Бакиевдин кысымы менен кумтөр кенине берилип, 2010-жылдагы революциядан кийин кайра мамлекетке кайтарылган болчу. Мына ошол жерди Абылгазиев кайрадан кумтөр алтын кенине кармата бериптир. Албетте, кураяка бата жүрмөк беле, алтысын алып туруп карматты да. Ар дайым өзүн сүттөн ак адам кылып көрсөткүсү келген Абылгазиев бул боюнча жооп бериш керек. Мындай кылмыштуу ишке барганын тарыхта кечирбейт. Сооронбай Жээнбеков экс-президенти макамынан ажырап камакка алыналы. Сотко чакыруу келгенде Сооронбай Жээнбеков ажылыкты шултоолоп качып кеткени жарыяланган. Эми келиптир. Эмесе Оптима банктын кутучасынан $1 миллион Сооронбай Шариповдун шайлоо өнөктөгүнө жумшалганын камактагы Дүйшөнбек Зилалиев билдирген эле. Бул жагынан кандайча көрсөтмө берерин коомчулук күтүп, бүйүрү кызып турган чак. Мындан сырткары Россия, Кытай, Батыш жана башка өлкөлөрдөн келген гуманитардык жардамдар, дары-дармектер, ПЦР тесттерин президенттик аппарат тымызын түрдө сатып, бизнес кылды беле. Бул боюнча ЖМКларда талкуу жаралып, ынанымдуу жооп ала албай жатышат. Ошого катар пандемияга бир канча миллиондогон доллар жардам катары келсе, аны айлык акларга, башка коромчуларга чаптап, башаламандык жаралганбы? Былтыр жай айларындагы коронавирустан каза тапкандар 8000ден ашканы айтылууда. Сооронбай Жээнбеков башында турган бийликтин карасанат айлыгы, шала акылыгы үчүн эл кырылганбы? Жакында үмүт кыймылы түзүлүп, өткөн жылдын 5-6 октябрь күндөрүндө оор жаракат алгандар үмүттүн өлүмүнө коштолгон оңдогон жабырлануучулар арызданышып, бул жааттан да чоң резонанс жаратышкан. Сооронбай Жээнбеков баш болуп, желдеттери Кашкар Жунушалиев, Орозбек Отунбаев жана Өткүрбек Жамшитов да айыпталышабы? Эл күтүүдө. Мындан сырткары Койдаш окуясында Алмазбек Атамбаев, Равшан Жээнбеков сыяктуу саясатчыларды эң негизсиз каматып, аларга кошуп ондогон патриотторду да түрмөгө камаганын кантебиз. Жаракат алгандар арбын эле. Бул жагынан Сооронбай Жээнбековдун кландык тууганчылык кадрлары, Салиевдер жана береги күч органдарынын жетекчилери менен айыпталабы? Камакта жаткан Мухаммедкалый Абылгазиев кумтөр радио жыштыгы боюнча көрсөтмө бериши мүмкүн. Ошол эле кезде Сооронбай Жээнбековдун айынан Курманбек Тыйканбаев да түрмөдө жатат. Ал дагы Дастан заводунан чыгарылган миллиондорду айтып, жогорку жетекчиликтин тапшырмасы менен жаза басканын ачыктайбы? Акнетти Алмамбет Салиев аркылуу рейдерлик жолдо тартып алышкан үчүн жооп беришеби? Тоготери элдин талабы менен Сооронбай Жээнбековдун экс-президенти макамы алынып, кылмыш жоопкерчилигине тартылары негизги маселеге айланды, дейт Азия News гезити.
Батирде кулпланган 5 бир тууган тирүүлөй өрттөнүп кетти. Жамбыл облусунун акиминин отчет учурунда Сары Суу районунун Жанатас шаарындагы өрттөн 5 бала каза болду. Бул туурасында интернет булактарына тарады. Окуя 19 февралда саат 15:15 2 кичи райондо болгон. 5 кабаттуу турак үйдүн аянты 16 чарчы метрди түзгөн 3 кабаттуу батирден өрт чыкты. Батирде 2015, 2016, 2017, 2019 жана 2020 жылы туулган 5 баласы болгон. Алар чоңдордун кароосусуз калып, өрттөн каза табышты. Автобус 11 сом, маршрутка 15 сом. Мэрия токтом долбоорун иштеп чыкты. Бишкек шаардык кеңешинде Бишкек шаардык кеңешинин айрым транспорт токтомдоруна транспорт чөйрөсүндөгү өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө токтомунун долбоору иштелип чыкты. Бул туурасында Борбор калаанын мэриясынын басма сөз кызматы билдирди. Токтом долбоорунда муниципалдык коомдук транспортто жүрүү тарифин 11 сом, жеке транспорттук компаниялардын автобустарында 15 сом өлчөмүндө бекитүү сунушталды. Документте учурдагы тарифтерди эксплуатациялык чыгымдардын жогорулушуна жана инфляциянын шартында бирдей деңгээлде калтырып, жеке транспорттук компаниялар тарабынан жүргүнчүлөрдү ташуу боюнча кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатынын мындан ары төмөндөшүн, абалдын начарлашын күтүү керектиги белгиленет. Жүргүнчүлөрдү ташуу эрежелерин бузуу менен шаар каттамдарына тартылган кыймылдуу курамдын жаңылануу темпинин төмөндөшү, унаалардын өз убагында оңдоп түзөө жана линияга киргизүү үчүн топтоо резервтерди азайтуу. Эгер токтом кабыл алынса, Борбор калаада маршруткаларга жол акысы 15 сом болуп, автобус жана троллейбустар 11 сом болот. Маршруткада жүрүү дээрлик 5 сомго көтөрүлсө, автобус, троллейбустарда жүрүү 1 сомго көтөрүлөт. Садыр Жапаров чек ара маселеси боюнча чукул кабар жасады. Анын айтымында кара тизмеге кирген ууру зыянкештер сөзсүз камалат. Сабырдуу болгула. Айтылган сөз атылган ок. Чек ара маселеси чечилбей, каралбай койбойт. Элдин негизги көйгөйлөрү да акырындап Кудай буйурса чечилет деп жазган. Ошондой эле ал кайрылуусунда 4 сап ыр кошкон. Аккан суудай шарагабыз шашылып, адашпайлы биз адамдар аңтарылып чачылып. Кээде байкап кээ бир адамдын мүнөзүн таң каласың, айлан кетип баш кагып деп жазган. Садыр Жапаров Россия менен эриш аркак жылын узартууну сунуштады. Кыргызстандын мамлекет башчысы Садыр Жапаров Россия менен эриш аркак жылынын мөөнөтүн узартууну сунуштаганын президенттин маалымат кызматынан билдиришти. Бул тууралуу пикирин Садыр Жапаров өзүнүн союздук байланыштар президент Садыр Жапаров Кыргызстан менен Россиянын байланыштары тууралуу жөнүндөгү макаласына жазган. Тексти президенттин сайтында жарыяланды. Көп улуттуу Кыргызстандын элинин атынан мен эриш аркак жылынын мөөнөтүн узартууну сунуш кылам. Бул боюнча Россиянын жетекчилигинен колдоо табарыма ишенем, дейт Жапаров. Ал 2020 жыл Россия менен Кыргызстандын эриш аркак жылы деп жарыяланганы менен пандемияга байланыштуу көпчүлүк иш-чаралар онлайн өтүп калганын белгилеген. Иш-чаранын жабылыш аземи 2021 жылга пландалган болчу.